Ода Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы? Эл аралчына спорт жаңылыктары менен тааныштырып Акчулпон Койчиева. Кишилерди Кытайга экстрадициялоо мыйзамына каршы Гонконгдогу каршылык акциялары улантылып, полиция көз ачыштырган газ жана желим окторду колдонду. Кыргыз жана Кытай тарыхчылары Бишкекте өткөргөн элими шериneде эмне маселелер талкууланды. Жапонияда ачарбактар жашайт деп эл алгысы келбеген үйлөрдү кантип сатыш керек? Гонконгдун полициясы каршылык билдирип чыккан демонстранттар менен кагылышууда көз ачыштырган газ жана желим окторду колдонду. Аймактын тургундары кылмышка шектелген адамдарды Кытайга сотко өткөрүп берүүнү жеңилдеткен мыйзамга каршы чыгууда. 100 миңдеген кишилер өкмөттүк имараттардын тегерегиндеги кан жолдорду ээлеп алышты. Гонконгдогу демонстрация тууралуу Стивен Макдоналл баяндайт. Гонконгдун борбордук көчөлөрүнөн демонстранттарды таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызуучу газ, көз ачыштырган газ жана желим окторду колдонду. Полиция кызматкерлери көчөлөрдү бойлоп жылып келгенде 10 миңдеген акция катышуучулары ар кайда жашынып качышты. Ага чейин жарандарды Кытайга экстрадициялоого уруксат берген мыйзам долбооруна каршы жоон топ адамдар чогулган. Бийлик жергиликтүү өкмөттүн башкы кеңсесинин жанында демонстрация өткөрүүгө тыюу салганына карабай эл чогулду. Юристтер, окумуштуулар жана ишкерлер коммунисттик партия көзөмөлдөгөн соттор адилеттүү чечим чыгарбайт деп эскертүүдө. Өкмөт калкты нааразы кылган мыйзам долбоорун караштырууну чечкенде, акцияга катышып жаткан студенттерге жумушчулар менен бизнес ээлери да кошулду. Аталган мыйзам долбоорун токтотуп калуунун жалгыз жолу демонстранттар өз аргументи менен көчөлөргө чыгып, Гонконгдун төрагасы Кери Ламды жана анын өкмөтүн аталган мыйзамдан чегинүүгө чакыруу болууда. Бирок анын ордуна бийлик нааразылык акциясын басаңдатууну чечти. Учурда бул жерде абал бир аз чыңалып баратат. Полиция чогулгандарды таратууда. Алдыңкы катарларда көздү ачыштырган газ колдонулганына күбө болдук. Бийлик эми көчөлөрдү тазалоого киришти. Көпчүлүк үчүн полициянын чабуулуна каршылык көрсөтүү оор болду. Азырынча бийлик шаарды кайра өз көзөмөлүнө алды. Гонконгдогу полиция кызматкерлери менен демонстранттардын кагылышуусу бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефондоруңуздар аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеш керек. Кытайдын президенти Си Цзиньпиндин Бишкекке мамлекеттик сапарынын алдында Кыргызстанга Бейжиңден тарыхчы окумуштуулардын тобу келип, кыргыз кесиптештери менен илимий шерине өткөрдү. Эки өлкөнүн окумуштуулары Кыргызстан менен Кытайдын байыркы жибек жолундагы достук мамилеси жана байыркы Кытай жазмаларындагы кыргыздар жөнүндө маалыматтарды изилдөө жана жарыялоо боюнча пикир алмашты. Бул илимий кызматташтыкты уюштуруп жаткан Мурас фондунун жетекчиси Кыяз Молдукасымовду маекке тартып, Кыргыз Кытай тарыхчылардын шеринесинде кандай негизги тыянактар жасалды деп сурадык. Бул биздин жарым жылдагы иш-чаранын жыйынтыгы болду. Кытайдан 17 тарыхчы келди. Анын ичинде Коомдук илимдер академиянын вице-президенти, байыркы Кытай тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчун жана 11 негизги изилдөөчү келди. Ар бир изилдөөчү өздөрүнүн жарым жылдан бери Кытайдын архивтеринен тапкан материалдардын негизинде кызыктуу баяндама жасашты. Анын ичинде эң кызыктуусу профессор Ю Тайшандын баяндамасын окуп беришти. Ошол Ю Тайшандын баяндамасында кыргыз этнониминин Кытай хроникасында жазылып калганына 3000 жыл болгондугун ошол жерде ачык айрым илимий докладында баяндап беришти. Сиз өзүңүз дагы белгилегенде, байыркы Кытай жазмаларындагы кыргыздар жөнүндө маалыматтардын соңку табылгандары кыргыз тарыхындагы 8 кылымга тереңдеткени жөнүндө мурда айтылды эле. Кыргыз тарыхчылары ошол жазма булактарды изилдөөдө Кытайдан кандай көмөк алып жатат? Албетте, бул Кытайдын тарыхчылары эски Кытай тилиндеги ушул архивдик документтерди
жаңы бир өңүттөн изилдеп берип атат. Ошон үчүн кыргыз тарыхчылары дагы ушул жаңы маалыматты өтө кубануу менен кабыл алды. Ошондой эле бул бир эле 3000 жылдыкка тереңдеткен маалымат эмес, андан башка дагы көптөгөн жаңы маалыматтарды алып келгендиги бул илимий конференциянын эң кызыктуу өтүшүн шарттады. Ошон үчүн кыргыз тарыхчылары менен Кытай тарыхчыларынын биргелешкен изилдөөсү жаңы эле баштады. Жаңы бир кадам башталды. Алда дагы ондогон, жүздөгөн кадамдар болмокчу. Буюрса алда дагы чоң бир ачылыштар, жаңы бир маалыматтар чыга берерин Кытай тарыхчылары өздөрү бышыктап жатышат. Эки өлкөдөгү тарыхчылардын мындан аркы кызматташтыгы тууралуу пландарда жасалса керек. Мындай биргелешкен кызматташуу эмне үчүн маанилүү? Бул өтө маанилүү. Мына алар алгачкы өткөн жылы ушул Кыргызстанга келгенде айтты эле, буга чейинки Кытай жазмаларында Кытай тарыхчыларынын эмгектерин, европалык, кореялык, япониялык тарыхчылардын эмгектерин чогултуп туруп атайын бир жыйнак чыгарабыз деп туруп атайын мына жаңы бир жыйнагын чыгарып келишти. Бул ушул жыйнактын ичинде Кытайдын тарыхчыларынын көптөгөн жаңы бир маалыматтары айтылды. Өзгөчө бул жерде профессор Ли Цзиньцзюнун, Жаркын Турсундун, профессор Ценгелинин, Сун Хаонун жана башкалардын докладдары дагы Ю Тайшандыкы сыяктуу эле жаңы маалыматтар менен коштолду. Ошон үчүн бул өтө кыргыз тарыхы үчүн, кыргыз тарыхчылары үчүн биргелешип кызматташуу өтө маанилүү. Ошондой эле эски Кытай тилин билген адистерди даярдап берүү жагы да каралды. Эски Кытай тилин үйрөнөбүз деген бизден ушул изилдөөчүлөр дагы келип, ошол конференцияга катышып, айрымдары эски Кытай тилин буга чейин анча-мынча үйрөнгөндөрүн айтышты. Буюрса ушул алдыдагы кызматташууда жок дегенде бир 3-4 эски Кытай тилин билген Хан Тан доорундагы, Монгол доорундагы, Син Манжур доорлорундагы тилдерди үйрөнгөн адистерди даярдап берүү жагы да каралып атат. BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Казакстандын жаңы шайланган президенти Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан шаарында ант берди. Эл аралык байкоочулар дем алышта өткөн шайлоодо көптөгөн мыйзам бузуулар болгонун белгилешти. Өлкөдө шайлоо жыйынтыгына каршы саясий наразылык жүрүп, жүздөгөн кишилердин камакка алынганы инаугурация салтанатына көлөкөсүн түшүрдү. Москванын тургундары журналист Иван Голуновго жасалган мамилеге каршылык билдирип чыгып, полиция 200дөн ашуун адамды камакка алды. Кармалгандар арасында оппозициячы лидер Алексей Навальный дагы бар. Журналистке банки затын мыйзамсыз саткан деген айып тагылган, бирок коомчулук каршы чыкканда айыпты кайра алып салышты. Жапониянын премьер-министри Шинзо Абе атомдук программа боюнча Америка менен Ирандын ортосундагы тирешүүнү жайгаруу аракетинде Тегеранга келди. Жапония бул эки мамлекет менен тең бекем кызматташтык жүргүзүп келет, бирок АКШнын санкцияларын аткарууга туура келип соодо токтоп калган. Иранга келерин Шинзо Абе президент Трамп менен алдын ала талкуулаган. Судандагы каршылык акциясынын лидерлери жер-жерлерде демонстрацияларды токтотуп, сүйлөшүү өткөрүүгө макул болушту. Өз кезегинде армия саясий туткундарды бошотууга макулдугун берди. Көп жылдар бою бийликте турган президент Омар Аль-Башир апрель айында бийликтен кулатылгандан бери өлкөнү армия башкарып келүүдө. Экономика жана тынчтык институту жыл сайын чыгарган рейтинг боюнча Афганистан дүйнөдөгү эң коогалаңдуу мамлекет деп табылды. Былтыр бул орунда Сирия турган. Жалпысынан дүйнөдө соңку 5 жылда биринчи жолу согуштар бир аз басаңдаганы байкалды. Украина жагдайы эң ыкчам оңолгон өлкө деп аталды. Никарагуа тетирисинче эң көп начарлаган мамлекет болду. Жапонияда көп кишилер кээ бир үйлөрдө ач арбактар жашайт деп ишенет жана албетте мындай үйлөрдү сатуу кыйын. Бирок так ушундай үйлөрдү сатууга арестешкен агенттер да бар. Акира ушул сыяктуу 500 турак жайды сатып, аларга керек болсо кызыгуу артып баратат дейт. Бир учурда тоонун үстүндө жайгашкан чоң үйдү тейледим. Ал үйдүн жанында 15 көрүстөн бар болчу. Жапонияда кайсы бир үйдө адам жалгыз жашап көз жумса, же киши колду болуп өлсө, же өз жанын кыйган болсо, ошол үйдө ач арбактар бар деп ишенет. Анан ошол арбактар тирүү адамдардын тынчын алат деп ишенгендер бар.
当社は、お住まいになられた方が ачарбактар жашайт деп айтылган үйлөрдү сатам. 物件を専門に取り扱う不動産屋です。 Акира ачарбактар бар деп эсептелген үйлөрдө эч ким жашагысы келбегенине карабай, ошол үйлөрдү сатып алектенгенине 5 жыл болду. Жапонияда мындай үйлөрдү жикбукен деп атап коюшат. Ал мындай үйлөрдү кайрадан жасалгалап туруп, арзан бага сатыкка коет. Бул үйдүн ээси өз өмүрүн кыйган. そうですね、事故物件を Жико букен үйлөрдү сатып алган кардарлар көп учурда жаштар болот. Алардын көбү арбактарга ишенбейт. Акира арбактар бар деп эсептелген 500 үйдү сатыкка койгон. Бирок калкынын саны кескин түшүп жаткан өлкөдө жакында элдин санынан үйлөр көп болуп калышы мүмкүн. Эки миң 65 жылга чейин Жапон калкынын саны 127 миллиондон 88 миллионго түшөрү күтүлүүдө. Ошондуктан Акира Жико букен үйлөрдүн саны көбөйөт деп кабатыр. そうですね、この仕事のいいところで言いますと Жумушумдун жакшы жагы деле бар. Мисалы үчүн кайгыга баткан үй бүлөгө оор учурда келип жардам берип жөлөк болом. Бул кызыктуу жумуш десем одон оглушу мүмкүн. Бирок ошентип кызматымды кылып жүрө берем. Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Футбол боюнча аялдардын дүйнөлүк чемпионатында учурда Нигерия менен Түштүк Корея беттешүүдө эсеп 2-0 алдыда Нигерия келатат. Бүгүнкү башка беттештер Германия менен Испания жана Франция менен Норвегия ортосунда болот. Кечээ АКШ Таиландды 13-0 эсебинде утуп, аялдардын дүйнөлүк кубогунда эң көп гол киргизилген оюн болуп калды. Швеция 2-0 эсебинде Чилини жеңсе, Голландия Жаңы Зеландияны 1-0 эсеби менен утту. Forbes журналынын баяндамасына ылайык Барселонанын жылдыз футболчусу Лионел Месси эң көп маяна төлөнгөн оюнчу болду. Месси өткөн жылы сыйлык акчасы, айлык маянасы жана демөөрчүлүктөн түшкөн акчасы кошулуп $127 миллион тапкан. Криштиану Роналдо $109 миллион таап экинчи орунда, үчүнчү орунда бразилиялык Неймар, ал $105 миллион тапкан. Энди Марей жылдын аягына чейин тенниске кайтам деп үмүт кылууда, бирок августта өтүүчү АКШ ачык чемпионатына ойнобой тургандыгын айтты. Мурунку дүйнөлүк чемпионуна январ айында жамбашына операция жасалган. Ал эмики жумада Queen's Club турниринде Фелисиано Лопес менен бирге ойнойт. 800 метр жарыш боюнча олимпиялык чемпиону Кастер Семенья канындагы тестостерон затын азайтуучу дары ичсин деген чечимге каршы чыкканынан бери биринчи жолу таймашка катышты. Түштүк африкалык атлет Париждеги 2000 метр аралыктагы жарышта жеңип чыкты. Эми ал башка таймаштарга дагы катышууну көздөп жатат. Швейцариянын соту Атлетика федерациясынын эл аралык уюму чыгарган чечимди убактылуу токтотуп койгон, андыктан Семенья дары ичпей туруп жарыштарга катыша алат. Жаңылыктар соңунда Нью-Йорктогу айтылуу көркөм өнөр музейинин алды ар кандай стилдеги бичилердин аянтына айланды. Бичилердин өнөрүнө баа берген калыстардын башчысы Vogue журналынын атактуу редактору Анна Винтер болду. Журналдын атынан сыйлык үчүн 6 бичи күрөштү. Vogue бийи 1980-жылдары чыккан. Сиздер көрүп жаткандай, анын өзгөчө стили бар. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушул. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге сала кетели. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып турсаңыз, биз аларды окурмандар менен бөлүшөбүз. Программабызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Аналып барган Авчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.